İbn Mas'ud radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadis. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal: İnne sidqa yahdi ilel birri ve innel birra yahdi ilel cenneti ve innel racule la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan ve innel kediba yahdi ilel fucuri ve innel fucura yahdi ilen nar وَالرَّجُلُ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din mübarek hadisinde bunday deydi. Bu hadiste İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan. Albatta çınçıldık, kalıstık, tuğra süylöv, hakikatты aytуу ушул жакшылыкка жетелейт. Албетте жакшылык бейишке жетелейт. Албетте эркек киши. Мейли, бул жерде эр киши дегенден максат аял болсун, эркек болсун жалпы тиешелүү. Албетте инсан чындыкты сүйлөй берет. Ошо чын сөздү, акыйкат сөздү айта бергендиктен Allah Teala anı taqdırına, amal defterine bul çınçıl boldu degen möөр basılattı. Andan keyin. Em uşun ele teskerisinçe. Albatta jalgançılık, kalpıçılık, jalgandan güvö götörүү, bирөөнү жамандап жатып алуу дайыны жок, негизи жок, көргөн дагы эмес, көрүшкөн дагы эмес. Болжолдоп. Ошентип жалганчылык менен жалганчылык негиз эле. Ошол күнөө бузукулукка, күнөө иш кылууга жетелейт. Жамандыкка жетелейт. Тагара айтымда, жамандыкка. Ал эми ошол жамандык тозокту көздөй жетелейт. Бул кайсы жамандык болуп атат? Калпычылык, жалганчылыктын нерсеси болуп атат. Анан ошентип эркек киши дегеле жана жогоруда айтылгандай, аял болсун, эркек болсун, калп айтуу менен алектене бергендиктен, дайыма алектене бергендиктен жалгандан. Ошентип Алла Таала ал адамдын тагдырына, ал адамга жалганчы деген мөөрдү ыйгарып берет деп. Демек, биз жаралганда эле Кудай Таалам bir bölüğümüzü çınçılдар kılıp, bir bölüğümüzü kalpılçılar kılıp jaratpayt. Adam özü tilep alat ekенбиз, özü. Daima kalp ayta beresin. Baya Kırgızda sonun söz var, kalpıçının kazanı kaynabайт деп. Ушунчалык kalpıçılıkка көңгөнө адат боло турган болсо, Кудай сактасын. Bir iş кыла турган болсоңуз деле, соода кыла турган болсоңуз деле, мындай жашнакай эле бүтүп ала турган нерсе жок. Kalpты söz koşup, ошонун bir көрктөйм, дагы жакшыраак жеткирем деп отуруп, баягы көңгөн адат кала, уйга жүгөн салабы деп, көнүп калган адат иштей берет экен да. Балким келинчегиңиз таква чыгып, диндар чыгып, же аталарыңыз, чоң аталарыңыз динге бекем болгондуктан, баягы ошолордун дуасынын шарапаты менен сиздин бала чакаңыз bir жакшы бала чака болуп чоңойду. Кыздарыңыз да ошондой болуп чоңойду. Бирок бирөөлөр келип Куда түшөйүн деп келейин десе, наракта адамдар бар да. Бул адам кандай адам десе, калпычылык боюнча бул доктор наук, профессор деп коюшу мүмкүн. Ушул боюнча диссертация жактаган бул, мээнет кылып отуруп. Калпычылык боюнча аябай бул ашынган, bir такшалган adam. Жаман болосуңар айтып коеюн. Калп айтып ита бериңер кетет. Деп койсо, жашнакай балдарга да эч ким кыздарын бербейт экен. Же жашнакай кыздар болсо да аны эч ким ойдогудай жерден Куда билбей эле алыс жактан эле бирөө келип алып албаса, ал деле эмне болот экен? Кедергиси тиет да бул ата-эненин жүргөн турганы. Ошон үчүн ата-эне адалдан ырзкы таап, адалдан эмгектенип, туура жүргөн болсо, Кудай буйрса баары жеңил болот.